Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ширк бул Аллахка болгон сыйынууда ага шерик кошуу. Ар бир адам баласы түпкү табиятында Аллах жалгыз экенин билет. Ал бүткүл ааламдардын жаратуучусу жана кандай гана мактоо шүгүрлөр болбосун, Аллах гана ал нерселерге татыктуу. Себеби ал жети асманды жана алардын ортосундагы бардык нерселерди өзү жаратты. Ал өзү бардык заттарга ырыскысын берип башкарып турат. Аллах гана сыйынууга татыктуу. Андан башка эч бир кудай жок. Аллахтан башкага сыйынып жүргөн кудайчалары баарысы тең жалган. Андан башка жалган кудайчаларга сыйынуу бул ширк жана ал түзмө-түз тозокко алып барат. Ал эми шайтан ага Аллахтын каргышы болсун. Элди шылдың кылып пайда зыяны жок кудайчаларга сыйындырып жатат. Анын максаты адам балдарын өзү менен кошо тозокко алып кирүү. Жер жүзүндө адам балдары жалгыз Аллахка сыйынып жашап жүрүштү. Шайтан аларды дароо эле кудайчаларга сыйындырып жибере алдыбы? Же адам балдарын ширк жасатуу үчүн көп убакыт кетирдиби? Албетте, ал өтө көп убакыт кетирген. Адам атанын балдарынан өтө такыба бешөө болгон. Алар Аллахка көп ибадат кылышкан жана элди дагы ибадатка чакырып турушкан. Ал бешөөнү эл өтө жакшы көрүшкөн. Алардын айтканын угуп ээрчишкен. Ал 5 ибадатчылдардын да Аллах берген өмүрлөрү өтүп, бул дүйнөдөн кайтышат. Мына ошондо шайтан келип элине айтат: "Силер бул бешөөнүн сүрөтүн таштан чегип койсоңор жакшы болмок. Силер буларга сыйынбайсыңар. Болгону буларды көргөн кезде Аллахты эстеп турасыңар. Эл чын эле, биз сыйынбайбыз. Буларды көрүп биз Аллахты эстеп турабыз" деп таштан сүрөттөрүн чегип коюшат. Ал коом дагы бул дүйнөдөн кайтат. Шайтан андан кийинки коомго келип: "Силер буларды жөн гана зыярат кылып тургула" дейт. Зыярат кылган коом бул дүйнөдөн кайтканда шайтан андан кийинки коомго келип: "Силердин ата бабаларыңар бул бешөөнө сыйынган, силер дагы сыйынып каалаган нерсеңерди сурасаңар болот" деп акырындап отуруп элди ширкке батырып коет. Ошондуктан бардык алымдар эң биринчи адамдардын ширк жасашына сүрөт себеп болгон деп калем менен бир тирүү жандыктын сүрөтүн тартууга кескин түрдө тыюу салышат. Ал эми фотоаппарат менен тартылган сүрөт тууралуу айтып өтө турган болсок, өтө көп аалымдар колго тарткан сүрөт сыяктуу эле арам деп ошого окшоштурушат. Бирок түшкөнгө болот деп уруксат берген алымдардын тайпасы дагы бейчеки, ашыкча түшкөндү тыйышат. Кыскасы, эң биринчи ширк мына ушул жол менен башталган. Нух алейхиссалам келип, элин жалгыз Аллахка сыйынууга чакырганда, алар мындай деп айтышкан: "Кудайчаларыңардан баш тартпагыла. Ваддадан, Суадан, Ягустан, Яуктан жана Насрадан баш тартпагыла." Вадда, Суа, Ягус, Яук, Наср — булар жогоруда айтып өткөн 5 такоо адамдардын аттары. Булардын таштан жасалган эстеликтерине элдер сыйынып калганда, Аллах Таала Нух алейхиссаламды элчи кылып туура жолго чакыруусу үчүн жөнөткөн эле. Нух алейхиссалам алгач динге чакырып баштаганда эли: "Инна ланарака фи долалин мубин." Чындыгында сен ачык адашууда экениңди биз көрүп турабыз дешип, башкаларды дагы күмөнгө салышкан. Нух айтты: "Эй элим, мен адашкан эмесмин. Валакинни расулум мир роббил аламин. Бирок мен ааламдардын Раббисинен келген элчимин" деп айтса, факалал малауллазина кафару мин каумихи, элинин ыйман келтирбеген аттуу баштуулары мындай деп айтышат: "Биз сени көрүп турабыз. Сен биздей эле адамсың. Ошондой эле сени биздин эң начарларыбыз гана ээрчишти. Болгондо да алар ойлонбой эле ээрчип кетишти. Силердин бизден ашып кеткен жериңерди көрбөдүк. Жада калса биз силерди жалганчы деп билебиз." 950 жыл Нух алейхиссалам аларга канчалаган мужизаларды көргөздү, Аллахтын аят белгилерин көргөздү. Бирок жеткире албады. Канчалык көргөн болушса, ошончолук артка кетишти. Куфурлукка батып кеткенин көрсөтүштү, ширкке байланып калганын билдиришти. Акыры мындай деп Нухка айтышты: "Эй Нух, чынында сен биз менен талашып тартыштың жана көпкө чейин талашып тартыштык. Кана бизге убада кылып коркуткан нерсеңди алып келчи. Көргөзчү, эгер сен чынчылдардан болсоң." Кала иннама я'тиякум бихиллах иншааллах ва ма антум биму'жизин. Нух айтты: "Чындыгында убаданы Аллах өзү көргөзөт, эгер кааласа.
Аны токтотуп калууга силер алсызсыңар. Мен силерге жакшы насаат беришти кааласам да, менин насаатым силерге пайдасын тийгизбейт. Ин кана Аллаха юриду ай югвиякум. Эгер Аллах силерге адашууну каалап койгон болсо, хуа роббукум ва илейхи туржаун. Ал силердин Роббиңер жана ага кайтасыңар. Нух алейхиссаламды элинен өтө аз гана адамдар ээрчишип, калгандары ыйман келтирбей коюшат. Ошондо Аллах Таала ага мындай деп вахий кылат: "Фала табтаис бима кану яфалун." Алардын кылып жаткандарына көңүлүңдү чөктүрбө. Биздин көзөмөлүбүздө, көз алдыбызда биз вахий кылгандай чоң кеме жаса жана зулум кылгандарга менден алар үчүн кечирим сураба. Иннахум мугракун. Чындыгында алар чөктүрүлөт. Ва aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum.